Немин мага кир жайганга деп кирди мен көп деле жайбадым негизичи, бирок өзүм калганда кээде эметкенде жайганга туура келди. Себеби акыркы жолу кызым төрөлгөндөн кийин кир жайып атканда жыгылып бутум акыркы перелом ошодон болгон да. И ошодон кийин onu ужасно боится. Чарчайсың, ушунун баарын кылып, каждый день одно и то же. Гүлмайрам, ушу макул болгонуңа рахмат. Анан биринчи эле суроо, өзүң жөнүндө чакан эле айтып берсең. Жашың, абалың. Рахмат, мен да биринчи кезекте ошо ыраазычылыгымды билдирейин. Келип, ушу менден кабар алып, биздин үй бүлө жөнүндө, мен жөнүндө тартып ушундай коомчулукка чыгаралы деген оюңуздарга. Эми өзүм жөнүндө айтсам, азыр ушу Бишкек шаарында жашайм, үй бүлөм менен, жолдошум менен, кызым менен. 30 жаштамын. Туаса майыптыгым менен төрөлдүм. Ошо врачтар, докторлор врожденный лом костей деп койгон. Бизде кыргызча айтканда айник сөөк деп айтышат экен. Ошондой бир өзгөчө оору менен ушинтип жабыркап келем десем болот. Эми оору десем деле билбейм. Бул эми менин жашоом да. Мен ушундай өзгөчө бир жашоо менен жашап келатам. Анан болгон шарт аракетимди өзүмө тууралап ушинтип. Мисал үчүн майыптыгыңа байланыштырса, ушул майыптыкка байланыштуу сага кандай шарттар керек? Майыптыгыма байланыштуу болгондо меники мындай сырттан караганда билинбеген менен, бирок башка майыптуулугу бар адамдарга караганда дагы башкачараак бир шарт керек да мага. Себеби мен боюм кыска болгондуктан. Ооба, боюм кыска болгондуктан биринчи эле себеп ошол да. Себеби бардык эле шарттар бою мындай стандарттуу адамга туураланат. Биринчи эле бул айтсам, включатель, светти жандыргандар, келгендер баары ушуну эметишет. Көбүнчөсү үйгө кетип калса, анан эмнеге мындай жапыз, анан ошол өзгөчөлүк десем болот. Андан кийин раковина жапыс болду. Үйдүн шарты жапыс болуш керек барчы. Анан болушунча жерде жайгашкангачы, негизи мындай караганда жерге жайгашкан бул анча туура эмес деп баары эле ошентип айтышат. Таза эмес болот, чаң болот да. Бирок сен жеке өзүңө түзүп алдың шартты. Андай кылбасам мен оокат кыла албайм да. Себеби мен ошондуктан дагы ушул шартка көндүм да. Ушул шарт менен жашайм. Анан башка жакка, башка үйгө барсам, мисалы өзүмдүн эле апам үйүнө барсам, мен кыймылдай албайм. Себеби мен күйөөгө кеткенге чейин ал үй деле ошондой болчу да. Жерде палас, дайыма палас, мен жөгүлөп жүрөм. Анан көп оокаттын баарын жерге отуруп жасайм, жатып жасайм дегендей. Мен кеткенден кийин жана сен айтып өткөндөй жеңе келди, башка адам, анан ал баары өзүнө тууралады. Анан азыр мен барганда уже кыла албайм, себеби мага ыңгайсыз. Айылга кайненемдин үйүнө барганда деле ошо да, кыла албайм оокат. Айылга кайненеме көп мындай баргым келбейт, чынын айтсамчы. Болбосо кел деп аябай неметишет. Анан баргандан кийин мен төрдө конок болуп отурган. Мындай мен үчүн абдан татаал нерсе да. Анан айыл деген айылда барсаң келет, кишилер келет, кошуналар, анан аларга чай бериш керек. Тем более келин болгондон кийин анан кыймылдаш керек. Чай кой деп эле айтышат да, чыгып элечи. Анан келиндин колунан чай ичели деп келдик десе, анан кантип мен төрдө отурсам, раковина болсо өзүм үйүмдөн да бийик ал жерде. Мойнума келип калат да раковина, такыр ыңгайсыз. Анан күйөөмө айткам мен башындачы, мен келип эметсем анда шарт керек десем, мен анын баарын кылганга, себеби ал жактагылар өздөрүнө ыңгайлуу да. Ооба. Анан сен барып эле кийлигишсең. Ошондуктан көп турбаганга аракет кылам сыяктуу. Убактылуу эле бир жумуштар менен, бир документ иштер менен барып, көбүнчөсү апамды, кайненемди бияка келиңиз дейбиз. Келгенде, бияка келгенде мен апамды
кайнина катары эле сыйлап чайын берем, тамагын келиндик берем. кызматыңды карасың. Кадимкидей манты, оромо, тамак. Таң атпай турасың. Таң атпай турам кайнем келгенде. Биз жакшы кабар бар экен. Боюңда бар экен. Кудайга шүгүр, сага жакшылыктарды тилейбиз. Эми ошол биринчи моментиңди айтып берчи. Сен ошо боюңда бар экенин биринчи жолукканда да, азыр эми экинчи балаң, Кудай буйрса, экинчи жолукканда да момент ошо кандай сезимдерге дуушар болдуң сен? Биринчи болгондо, биринчи кызымда, боюмда болгондо мен болот деп ойлогом. Мындай күтүлбөстөн болду да баардык нерсечи. Мен билгенден кийин ушундай коркуу сезим пайда болду менде сразу. Эми эмне болот? Эми кантем? Азыр ойлосом, кантебиз деп жолдошум мен чогуу ойлогон эмес экенмин деп анан кантем деп бул маселе менин гана маселем сыяктуу өзүмө туйлаган экен да, коркуп мындай бир 2 күн күйөөмө да айтпай жүргөм да, өзүм ишене алган жокмун. Кийин анан чогуу УЗИге баргандан кийин ошол жерде УЗИде врачтар анан күйөөмө чакырып анан айтышты. Ал кандай кабыл Ал ошол жерден сүйүнүп мен өпүрөп ошентип сүйүнүп кирди. Врач болсо ошо сүйүнчүлөп айткан деп эми сүйүнчүлөп деле айткан жок, ал просто мындай скорбию да, мындай капачылыгы менен айткандай туюлду да, мындай ушундай болуп калыптыр да, эми кантесиңер деп күйөөм ушинтип атат да. Мындай маанай жок, маанидечи болбойт да буга төргөнгө деп ошентип айтты. Күйөөм ал эмесин маанисын кабыл алган жок, анын сүйүнүп эле мени кучактап эле өпүрөп кирди. Ал жерде врач жоктой эле болуп калды да, негизи ошол моментечи. Өзү деле нерсе болуп кетти. Докторго өзүчө, силер өзүчө. Ошондо сен врач жакка тарттыңбы? Сезимдерден же жолдошуң сүйүнгөндө кошо сүйүндүңбү? Мен аны менен кошо сүйүнгөн жокмун, менде коркуу сезим болуп атты ошол убакта делечи. Ишене албай аттым да, кантип эле деп. УЗИге тартатканда да мындай момент болду да, биринчисинде эми эчтеке көрбөй атат да, врач көрүп алып анан биягымды карап, биягымды почкаларымы баарын көрүп анан ашказанды көрүп, ну нормально все, ничего нет, баары жакшы экен, все у тебя эч кандай патология эчтеке жок деп тургандан кийин деп өзү да чочуп кетип атпайбы. Вот она, оказывается, здесь деген сыяктуу медсестрасы экөө отурат, анан талкуулашып эле бирдемелер там медицинский терминде сүйлөшүп кетишип анан кийин деле аны айтып атпайбы. Да, оказывается, беременный уже 1,5 ай болуп калыптыр дейт. Анан кийин мен тест менен байкадым дедим, бирок ишене албай атканым десем, мына турат могул жерде деп эле ошентип буну алдырыш керек, сен төрөй албайсың деп эле сразу эле ошентип. Барбы күйөөң деди, анан баары сыртта күтүп турат десем, чакыр күйөөсүн деп атат. Ошол момент ошентип башталып кетти да. Они мындай өздөрү да шок болгондой, врачтарчы как это так болуп калды. Еще у тебя загиб матки бар экен деп ушундай. Сен ошондо уланды суроого өтүп кеттиң, ошону аныс деле бермекмин. Врачтардын реакциясы жалпысынан кандай болду? Сен ошондо өзүң, мен байкашымча, өзүңдүн энелик укугуңду коргошко туура келди. Врачтар сага кандай реакция жасады жана сен кандай чечимге келдиң? Жыйынтыгында. Врачтар баары эле каршы реакция жасады да. Анан эмне дешти? Болбойт эле жанагы УЗИ частный мындай эле кабинет болчу, кокустан эле мынтеле көрүп эле мындай чыгарып дегенде жөн эле кабинет болчу да. Жөн эле мындай эле УЗИ врачтан эле ошончолук сөздөрдү уккандан кийин мен ал жактан андан эметип шок менен чыктым да, коркунуч менен чыгып, анан уже более жогорку деңгээлде врачтарга келип атат. Анан алардын баардыгы категорически жок болбойт, аборт деп эле однозначно ушундай чечим болуп атты. Кандай сөздөрдү уктуң? Толтура сөздөрдү уктум. Биринчи эле ал жерден ошол УЗИ тарткан аял силерди эч ким учетко албайт дейт да. Прописка боюнча гана, ошо каптоңур боюнча барып, ошол жерден гана турасыңар, эгер алар төрөтөбүз десе деп. Анан мен ошону айтканым боюнча келдим да, бияка келсем бул жерде врач вообще шок болуп, как ты это себе представляешь? Сразу же эметип недовольный эме алды да, бетин жүзүнө эметип туруп эле анан сразу мындай катуу тон менен айтып баштады сразу элечи. Эмне кыласың сен баланы?
кантип сен ошону элестетесиң, болбойт да сага төрөгөнгө. Сен өзүң эле мындай курсагында аялы, мындай боюнда бар аялдын курсагын элестет. Мен азыр мындай өзүмдүн үнүм менен эле айтып атам да, мындай скетчи, жаппыз үнүм менен эле сүйлөшкөн она это повышенным тоне говорила ошо. Кыйкырбаса да мындай өктөм үн менен пронзительный такой менен айтып атты да. Кантип эметесиң сен анан, кантип багасың? А эгер оорукчан болуп калса, анда зачем тебе на всю жизнь бүт жашооңдун баарын анысы деле ушундай сөздөр, көп аябай сөздөр болду. Ооба. Анан күйөөңдү чакыртып, күйөө менен кирип, аны менен болду. Андай сөздөр күйөөм башын жерге салып эле үн чыкпай отурат. Анан ал жерден заведующийни чакырды. А заведующий болсо келип туруп карап, экөөбүздү тең мени да карап, эмени да карап. А если они сами хотят, то пускай деп ошентип койду да. Десем, как это пускай? Она же төре албайт да. Кантип, как у нее, как төре албаган эмес, как она выносит, что 9 айда кантип көтөрмөк эле. Кыз болсо, ладно, выживет деп айтты да. А если мальчик болсо, болбойт да деп ушинтип аны прям ушундай эме менен айтып атты. Андан кийин чыкпай эле кетип калдык анын жолдошум экөөбүз. Чын айтам, токтоп калдылар разговор. Я расстроилась, күйөөм да чыгып кетти. Андан кийин эле медсестрасы үйгө келип атты, келип анан консулиум назначить этти деп Фучикага, поликлиникага, консулиумга, ал жактан 5 врач болуп, ал жактан уже кардиолог, детский реаниматолог, ушундай спецврачтар менен консулиум болуп, бүт болгон выписка, рентген, жана переломдордун баарын алып келдик, жана эмелерди деп. Алардын баарын көрүп, сенде еще анемия бар экен, цистит бар экен деп болгону менен баарын козгоп, а еще көзүң, миопия высокой степени у меня -19. Бул еще балаңа өтөт. Мындан кийин ты можешь ослепнуть после родов. Ушундай эмелерди айтат. Анан мен бере берген соң канымды көтөрүп, дары берип, ошо менин состояниемди кармап турганга да болбойбу десем, болбойт деген да. Болбойт, эчтеке кылганга болбойт, только аборт. Мен ушул сөздөрдү так жаттап билем да, себеби сурооду мен өзүм бердим да. Себеби мен анемия менен ошол убакытка чейин жашап келгем. Анан кармап келгем, дары ичип, канымды көтөрүп, ушинтип как-то выживала да. Анан болбойт, анын багы канды да алат, кальцийди да баарын бала алат, анан сенде эчтеке калбай калат, анан жан башың сынып кетет, еще жана ошо төрөткө жакын ошо расхождение таза болот экен да, жан баш жылат дейт. Ошондо деген перелом болуп кетет дейт. Анан ошону сен элестетип атасыңбы, ошол моменттерде ошондойлор болуп кетсечи, а вдруг төрөттөн кийин ошондой последствиялардан кийин сен вообще төшөккө жатып каласың. Анан сени ким карайт? Ошонун баары сага керекпи? Азыр моментип кыймылдап жүргөнүңө деле шүгүр кыл. Ушундай сөздөр, аябдан көп сөздөр айтылды. Анан ал жерден уже мен аягында чыдабай ыйладым. Анан жолдошум да ыйлады. Анан аягында уже жолдошума переключили, сага аял керекпи же бала керекпи? А если с ней что-то случится во время родов или после көтөрүп донашивания ребенка, анан сен ата-энесине канча жол бересиң бунун деген сыяктуу эмелер болду да. Эмне кыларымды билбейм. Ошол убакта баягы эле Гүлмира эже менен байланыштамын. Анан бизде мени ошо Гүлмира эжеге туш болгондон кийин Ферза Исаевна деген психолог эже менен ошол эженин аябай эмеси чоң магачы жардам. Ал киши түнү күнү менен WhatsApp-тан байланышып атабыз, чалып да сүйлөшүп атабыз. Ошол эки киши мага чечим кабыл алуума абдан жардам берди да. Анан болуп экинчи роддомго чыктык. Экинчи роддомдон ал жерде ал тааныш киши деген мейли келсин, эмне болмок эле төрөп алат, жакшы эле болот баары деп ошентти. Заведующий экен таанышы. Барсак ал киши мени көрүп алы бир сыйры шок болуп. Я вообще не ожидала такого, не ожидал такого, мужчина экен. И сразу эле мен анестезиологмун деп чыкты. Я не гинеколог, мен анестезиологмун, мен чече албайм, давайте консулиум деп тоже. Консулиум болгондо анда уже апам кошулуп барып, ошо кайнычем кошулуп барышып, бир киши болгон. Ошол жерде 5 киши болгон, ошол
алардын баары каршы ошо азыр биз карап аткан ошо профессор Асен Аскерович анын жүрөгүн тартып келгиле деп жүрөгүн көрөлү деп эле анан он да деп айткан жок, нет деп да айткан жок, просто ошентип эле чыгып кетип калды. Анан баягы эле Гүлмира эжеге байланышып ошол жакта тааныш Данияр Бакеге, Данияр Аматов Бакеге барып ошолдон комиссия өтүп жүрөгүмдү полный обследование кылып анан ал Баке жүрөгүңүз баары жакшы эле экен, женский жагыңызда мен эмете албайм деди. Анан баарын алып келип алып кайра эле профессорго келип, анда уже мен уже чечим чыгарып барган элем да. Анда уже кайнымды алып, папамды алып. Эмне деп чечтиңиз? Ошо мен өлүп калсам да мейли деген чечимге келдим да. Зато попробую деп. Төрөйм деп. Ооба. Потом кийин анан мен балким төрөгөнүмдө жашоом башкача болот беле. Мен балким ошону мындай кылганыма деп лучше өкүнгөндөн көрө мен попробую дедим. Кандай болсо дагы пусть родиться, попробую деп анан ошол чечим менен уже барган элем, ошентип айттым. Сиз эмне кылыш керек болсо ошону кылыңыз, мен эч кандай эскербем жок. Доомдо болбойт, арызымда болбойт, эчтекемем болбойт. Ошо эгер состоянием ухудшения болуп, сиз ошону кылыш керек, ошол туура болот деп ойлосоңуз, ошону кылыңыз. Анан туугандарым мына жардам берет. Акча жагынан болсо, каражат жагынан болсо, если что-то бирдеңке дары баары там алыш керек десем, анан аларга сөз берди Арсен Аскерович, күйөөмө сөз берди. Анан кайын журтума, апама сөз берип, анан алар баары эле өзүлөрү ушинтип чечим кабыл алды. Анан негизгиси өзү Гүлбайрам өзү ошентип чечим кабыл алгандан кийин биз колдойбуз. Кандай жагынан жардам керек болсо, эмне керек болсо деп ошентип анан профессор аны учетко алып калып, ал профессор 3 айга чейин деп эметти, ал түшүп калат деген эле ойдо болду да. Себеби организм слабый. Операция болгонума ал убакта 9 ай арам өткөн болчу. Очередной перелом у меня был, сложная операция, конструкция менен сүйөккө бутума коюп, анан еще анемия жанагын баары да сопутствующий. Мунун баары менен ребенок не выживет. Так, мен бул президент менен мактанып көрсөтүп кетпесем болбойт, потому что для меня это очень-очень важно. Бул деген могу статуэтка подарившая жизнь вопреки деген статуэтка, мындай өзгөчө. Буну мен да жакшы көрөм, кызым да аябай жакшы көрөт. Бизге ошо 3 декабрда майыптар күнү болгондуктан ошондо Гүлмира эже чакырып, равенство коомдук бирикмесинин жетекчиси, ошол эже ушундай кичинекей бир кече эме уюштуруп, жолугушуу уюштуруп, ошондо бизге ушинтип ошо кызымды ошол өзүмдүн өзгөчө болгонум менен дагы ошо кызымды жашоого алып келгеним үчүн мындай бир мага дем бере тургандай кылып ушундай бир белек берген. Бул абдан чоң мааниси бар мен үчүн. Анан бул болсо ошо саатта өткөндөгү 8 мартта президенттин чакыруусуна түш болуп, ошол жактан президенттин колунан алган саат, ал дагы ошону белгилеп, ошо биздин мамлекетте ошо ушундай чөйрөдө ушундай эне бар деген маанини эмтип туюнтуп, жакшы каалоо тилектерин айтып, ошо саатты белекке берген. Бул саатта мен үчүн абдан мааниси чоң. Бирок эми азыр курсагым болуп камбыр жайбай калдым көп. Так баарын эле манты, плов баарын ушул жерге эле. Анан эмне орунму жакшы көрөт дегем. Как раз жусай менен вы же любите тоже. Жусай менен со сметаной оруму да эле отурат максат.